Болобуз азыр силердин алдыңыздарда эки күчтүү команда ойногон жатат. Эки команда бирдей финалга татыктуу командалар. Бирок эми бул чучулак аркылуу бүгүнкү эки командабыз жарым финалда беттешип атат. Эмесе биз командалар менен тааныштырып өтөлүк. Жакындан көк футбол качан, мына ачык түс көк футбол качан келаткан биздин Суу Самыр командасы. Койчукеев Нурманбет баштаган команданын капитаны 1-номерде. 2-номерде Султан Улу Кубаныч, 3-чү Алыбаев Тыныч, 4-чү Мукаев Тилек, 5-чү Бейшекеев Фархат, Тыналиев Рустам 6-номерде, Аскаров Аскат 7-номер, Досумулу Дастан 8-номерде, 9-чү Насыпбеков Азат, Шекетов Эрмек 10-номер, Иманжан Улу Азамат 11-чи жана 12-номерде Солтобаев Калыбек. Бул биздин көк футбол качан, мына биздин оң жагыбыздагы Суу Самыр командасы. Ал эми маңдайыбызда сол жактагы Урманбетов Тилек баштаган мына капитандар ортого келатышат. Улактарды көрүп, Урманбетов Тилек 1-номерде команданын капитаны, Кабылан командасында 2-номерде Ногоев Сыргак, 3-чү Чопонбаев Нурбек, 4-чү Сейдалиев Эрлан, 5-чү Турганбеков Элдияр, Болотулу Азим 6-номерде, Талайбек Улу Баку 7-чи, Кайрбеков Жишан 8-номер, 9-чу Жанбек Улу Алтынбек, 10-чу Мусаев Урмат, Мукаев Белек 11-номерде, жана Русланов Султан 12-номер команданын машыктоочусу, Уралиев Азиз команданын жетекчиси, Сырдыбаев Марат. Мына командалар кол алышып, учурашып, силердин алдыңарга келип атат. Урматтуу көрөрмандар, келиңиздер батаңыздарды бериңиздер. Ал убакта жерге ойнобашты албетте кышында. Мына эми биринчи жолку официалдуу Тайгазанга болгон мелдештин Орус майрамына карата өтүп аткан турнир. Эмесе Улак Элдияр Тургунбековдун такымында 5-номердеги жана айтып өттүк, бул Кабылан командасындагы жаш жигиттердин бири 23 жашта. 1990-жылы туулган, минген аты Малыш деп коет, бул ак жалы. Жанында көрдүңүздөр, жаңы эле атаандашы Койчукеев Нурманбет ат менен келип, күүлөнүп, уруп атат Тайгазанга жеткирбестен, бирок Кабылан командасы минген аттары күчтүү, көлдүн жигиттери көп жылдан бери акыркы 10-жылы биринчилерден болуп президенттик жерден көтөрүп барат. Бер жакта Эрмек Шекетов 10-номерде. Бул биздин Ысык Аталык жигиттер, туулуп өскөн жери Ысык Ата району. Азыр эми эки жигит эки башка командада ойноп, бири-бири менен күч сынашып атат. Бул жерде 9-номер 5 жолотпой жүрөт. Дагы эле Кабылан командасында Сыргак Ногоев аракет кылып көрдү. Эң кызыктуу биздин балдарыбыздын, мына ушул эң чебер оюнчуларыбыздын бүгүнкү оюну көрөрмандар айда уланат. Ал күнү, жеңиш күнү өзүңүздөр билесиңер, ар бир областтарда жеңиш күнүнө карата мелдештер. Ал эми биздин Бишкектеги Борбордук Ак Кулат майданында Үсөн Кудайбергеновдун жаркын элесине арналган мелдеш өтөт 9-май. Ошондой эле Үсөн Кудайбергенов менен бирге Сүймөнкул Чокморовдун атындагы турнир уюштурулууда. Кудай буйруса, 1,5 айдан кийин ал оюнда да биз кайрадан ушул Ак Кулат майданында жолугабыз. Азырынча улак жерде эки команда бири-бирин байкаштырып көрүп атат. Баягы эле Урмат Мусаев БТР менен улакты эңде Эрмек Шекетов алдырып койду. Улакты алдыргандан кийин ал эми күчтүү аттарды ордуна чыгаш керек экен. Тайгазанга барып, өзүнүн Тайгазан командасында Кубаныч деген жигит ортого чыкты. Султан Улу Кубаныч, бул өзүнүн Байтур деген көк аты менен, бул дагы биздин 21 жаштагы жаш жигит. Мына былтыртан бери көзгө көрүнүп, ушул турнирлерде эң мыктуу оюнчу деген наамга да татыктуу болгон оюнчуларыбыздын бири. Бул биздин Суу Самырлык жигиттерде жаңы ушундай жаш келечеги эң мыктуу оюнчулар пайда болуп ойноп атканды кубандырат. Бул 13-чү минутасы биринчи таймдагы оюн негизинен ортодо өтүп атат. Көрдүңүздөр, Кубаныч менен Урматты жана айтып кеттик. Урмат Мусаев 28 жаштагы оюнчу. Шадылуу, жаш, карлуу, эң күчтүү улакчыларыбыздын бири. Ортодогу улакты өзүнүн минген аты БТР менен оңой менен атаандашына бербейт. Ал эми мына Султан Улу Кубаныч жана айтып кеттик, мына 2 жылдан бери бул дагы биздин эң мыктуу улакчыларыбыздын бири болуп, негизги улакты ортодон эңип атаандаштарынан жулуп алып, атаандаштарына бербей ортодогу улакты биринчи эңип отуруп, былтыркы жеңиштерди алып келген
ушул кубаныч болуш керек. Бул баланын командасынын жеңишине салымы өтө чоң, өтө зор. Ойнотуп аткан кубаныч. Бирок көрдүңүздөр, карт бөрү жаш болсо дагы тажрыйбалуу бул оюндагы биздин Урмат Мусаев дагы да болсо улакты такымга басып, бул жолу оң капталдан көтөрүп чыкты улакты. Урмат Мусаев такымынан чыгарганча улак жерге түшүп калды. Көрдүңүздөр, атаандаштар кубалап жетип, уруп кагып отуруп, улакты эми меймандар келип таң калып атышат. Чоң-чоң эл аралык мелдештерде башка өлкөнүн командалары дагы, ал эмесми казактар келип өзлөрү таң берип, кантип үйрөтөсүңөр деп жүрүшөт. Былтыркы Астанада өткөн мелдеште дагы ушул Кабыландын жигиттери, Суусамырдын жигиттери өзүнүн аттары менен барып, бул жакта мелдештин көркүн ачып таң калтырып келишти. Албетте улак азыр эми Урмат Мусаевда көрдүңүздөр, болбой эле Суусамырлык жигиттер аутка сүйрөп барат, жулуп алган экен көрдүк. Султан уулу Кубаныч аты менен дагы бул жактан Тайгазан жанынан чыгып кетти. Эми кайрадан оюн ортодон келип ушул жерден узатып алып, эки жакты карап, өнөктөрүнүн жардамы менен, ачык жолу менен Тайгазанга кыска жолу менен чаап жетиш керек окшойт. Улактын салмагын билесиздер. Аракет кылган буякта Урмат Мусаевдин атаандашы Нурманбет Койчукеев. Мен ортодогу эки команда менен дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Кабылан командасында Урманбетов Тилек 1-номерде, 2-Ногоев Сыргак, 3 Чопонбаев Нурбек, 4 Сейдалиев Ерлан, 5 Тургунбеков Элдияр, 6 Болот уулу Азим, 7 Таглабек уулу Баку, 8 Кайрбеков Жишан, Жаныбек уулу Алтынбек 9-номерде, Мусаев Урмат 10-чу, 11 Мукаев Белек, 12 Русланов Султан деген жит команданын жетекчиси Сырдыбаев Марат жана машыктыруучусу Уралиев Азиз. Кадыр Урмат аттан жыгылып калды. Бер жигиттери көрүшүп, бул Урматтын оюнун жакшы билишип, бул жерде Нурманбет Койчукеев өзүнүн аты менен кичине уруп алды. Берде ортодон аттагы бут тепсип алгандай көрүнөт БТР. Негизи мындай жерде аттар монтип секиртпеш керек. Бул жерде эрежени бузулганы көрүнүп турат. Атты секирткен болбойт. Акты жеткирүүгө аракет кылды, бирок бер жакта Кабылан командасында Ерлан деген жигит, бул дагы мыкты бакчылардын бири көрүнөт. Сейдалиев Ерлан жанталашып аткан БТР менен. БТРди көрдүңүздөр, жана Мусаев Урмат кокустатып алды денесин, колун, бутун. Анын ордуна Урмат деген бала, Ерлан деген бала ойноп атат. Бирок Суусамырлык жигиттер оңой менен улакты бере койбос. Эмнеси болсо да көрөлүк, Тайгазанын жанында оюн болуп атат. Бул Ерлан өнөгү менен келип, ой, Азамат, мына көрдүңүздөрбү, Ерлан, Сейдалиев Ерлан. Мына жаңы оюнчу Тилек Урманбетов, жана айткандай кайдан жайдан пайда боло калат бул Тилек Урманбетов. Улак жерде жекеме-жеке Урмат Мусаев кадыр мынакей кичине эс алып, кайрадан оюнга кошулуп атат. Бул өтө кубанычтуу. Албетте биздин Урмат жаракат алып калып, оюндан чыгып калдыгы деп кейип аттык эле. 10-номерде Урмат Мусаев кайта өзүнүн БТР менен ортого чыкты. Анын атаандашы Султан уулу Кубаныч өзүнүн Байтур деген көк аты менен Урмат дагы эле алды. 1-0. Урматтуу көрмандар, азыр куулуктары десек да мүмкүн болор, туура болор. Себеби ал биринчи 3-чү таймдын аягына да чыгып келатабыз. 19-минутта эки мыкты аты менен улакка жолотпой убакытты созуп атат десек болот. Анан да ката кетирүүдөн алысыраак болушу мүмкүн. Команда улакты эңгени менен Урмат жулдуруп жиберсе эмне болот? Анысы дагы бардыр мүмкүн. Ошондой бул оюндун өзүнүн
жүрүшү, үйдөгү тактикалык ыкмалары. 1-0 Кабылан командасы алдыда келет. Сусамыр менен болгон оюндун биринчи, экинчи жарым финалдагы аягына чыгып калдык. Кудай буйруса 1-0 эсебинде Кабылан командасы алдыда. Мына көрдүңүздөр, Урмат дагы экинчи ирет атаандашын улакка жолоткон жок, ошондой эле